Бүгүн бизде 2 декабрь достор. Бул жылдын акыркы айы деп эсептей берсек болот достор. Бул жыл жакшы жыйынтыктап атат да. И бир айдан кийин дагы биз сиздер менен уже жакшы жаңы жыйынтыктарга жеткен болобуз да достор. Потому что мен өзүмдүн целим бар. И бул жылы почти что ал цельди толугу менен выполнять эттим да. Бул менен эмнени айткым келип жатат, потому что бул жылы достор биз сиздер менен активно обучение кылып, активно тестировать эттик, марафондорду запускать эттик да. И ушул себептен баардыгы достор биз сиздер менен ушул жыйынтыкка келип отурабыз да. Бул жылы менин көз карашым боюнча аябай жакшы результативный болду достор. Өзүмдүн целдеримди полностью выполнять эттим. Также достор көп турганда деле баланс азыр бир аз азайып калган. И көчө күнү получается мен счетумдан вывод кылганмын да. Мынакей 12, точнее 1 декабрь $10 000 вывод кылганмын да достор. Мынакей также мурдакы историяны байкасаңыздар болот достор. Каждый понедельник, каждый вторник мен счеттон вывод кылып турамын достор да. И получается уже бул жылдын ортосунан баштай берели, мисалы июнь дей берели да. Июньдан бери достор мен бул трейдингден уже $150 000 зарабатывать эттим да. Баардык жыйынтыктарымды, баардык выводдорумду, баардык анализдеримди сиздер ушул каналымда көрүп отурасыздар да достор. Также мен башында сразу айтып кетмекчимин достор, биздин телеграмыбызда жана сиздер обучение алып кызыгып атсаңыздар достор, обучениялар бар с нуля. Көрүп үйрөнсөңүздөр болот достор. И обученияны бесплатно алыш үчүн достор биздин телеграмыбызга катталышыңыздар керек болот достор. Ссылка телеграмдыкы ушул эле видеонун описаниясында болот же комментариянын башында. Толук обучение жана сигналдар 2 болуп ушул жакта келип турат достор да. То есть командага кошуласыздар и сразу торговля, обучение и сигналдар менен уже акча таба баштасаңыздар болот да. Бүгүн рыноктон мен кичине көбүрөөк киреше тапкым келип жатат да. Мисалы бүгүн мен хотя бы бир $2-3 000 табышым керек болот да торговляда, потому что мага азыр акча керек болуп атат, потому что Бишкекте, Кыргызстанда азыр недвижимость аябай баалуу болуп атат да. И ушуга наперёд азыр недвижимостька дагы как бы акча керек болуп, ошол жака инвестиция кылайын деп турамын да. Также бүгүн биз сиздер менен ушул өзүбүздүн жеке стратегиябыз менен торговля кылабыз да. Трейдингди өздөрү билесиздер, неважно канча стратегияны билесиң, самое главное сен өзүңдүн балансыңды башкарганды билишиң керексиң да. Итак, смотрите, бизде азыр валютная пара. Давайте бир жакшы котировканы табайлы и заодно мен силерге түшүндүрүп кетемин да. Технический анализди и вообще вплоть эмнеге и канча суммага ачабыз да. Сделкаларыбызды бүгүн биз 1 мүнөткө ачпайбыз. 2 мүнөт, 3 мүнөт жана 5 мүнөткө ачабыз достор. Мынакей валютная пара AUD доллар OTS бизде импульстар болуп атыптыр да. Мынакей импульс именно ушул уровень сопротивлениябыздан бизде азыр мынакей отскок болуп атат да, акыркы моментте бир байкап турабыз. И бул жерден биз 2 мүнөткө $1000 сатып алабыз достор, жогору ачабыз. И давайте 2 мүнөттүк таймфреймде анализ жүргүзөлү да. Бизде мурда кандай картина болуп атыптыр? Негизинде бул жакта бизде тренд восходящий болуп атат. И бул жакта бизде моундай ситуациялар болуптур да. Так, бул жакта бизде мынакей уровень зона сопротивления бар экен. Как раз ушул чоң зонадан биз сиздер менен азыр покупкага качып атабыз, потому что бул зонадан бат-бат ылдамдык менен график резко көтөрүлүп кетти да. Мурда бул жакта мынакей бизде уровень сопротивления туруштук берип атыптыр эле. Биринчи жолу пробой болбоптур, экинчи жолу пробой болбоптур, үчүнчү жолу да болбоптур. Далее бул жактардагы пробой болбоптур да. То есть бул жерде борьба болгон да, күрөш болгон сатып алуучулардан жана сатуучулардан да. И ушул жакта бизде сатуучулар утуптур да, бул уровеньди дальше көтөргүзбөй да. Далее потом бизде бул жакта мынакей импульс болуп кетти, пробой, далее үстүндө закрепление болду да. Бул зонабыздын үстүндө. Эми болсо бул уровень сопротивления эмес, а поддержка болуп саналып калат достор. Бул жакта биз сатып алышыбыз керекпиз могундай точкалардан да. Азыр биз эң үстүнкү пиктен ачып калдык. Давайте байкайлы кандай болуп жабылат экен. Мынакей бул жакта бизде азыр дагы бир жолу график астыга түшүп баратат. Мен бул жакта сразу $2500 1 мүнөткө эмес, 2 мүнөткө дагы бир жолу сатып ала беремин жогоруга. Сразу перекрытие $2,500 да достор. Жирный сделкалар болуп атат. $2,500 мен $4800 пайда көрөт экенмин да. Таза пайда $2300
доллар болот экен да. Плюс 1300 доллар сразу плюска чыгат экенмин да, если бул сделканы плюска жапсам, потому что бизде биринчи опционубуз 1000 долларга болду да. И бул жактан биз азыр жакшыраак позицияда, астыраак позицияда мен бул жакта дагы бир жолу перезаход кылып атамын да 2 минуткө достор. И самый важный бул жакта өздөрү билесиздер, трейдингде бул жакта башында айтып кеткендей деле достор, неважно канча стратегияны билесиң да, самое главное сен бул жакта даже бир стратегияны жакшы үйрөнүп алсаң да, мисалы по тренду же болбосо скальпинг, технический анализ да, ошол технический анализ менен деле сен подряд ряд плюстарды кылсаң болот да. Бул жакта эң баштысы сенин өзүңдүн психологияң, өзүңдүн анализиң менен туура келип, ошол анализиңди аткарып кетишиң керек болот да. Мисалы мен азыр максатымда бир торговый сессияда 3000 доллар табышым керекмин да. И ошол 3000 доллардын ичинде мен баардык рисктеримди, баардык сделкаларымды уже заранее даярдап келемин да, торговляга отуруп атканда. Ошон үчүн биз стратегия менен өзүбүздүн даже кандай бир эмоция болбой атсын, кандай бир там давление болуп атат, ал нерсени вообще эске салбайбыз. Биз сиздер менен холодный, мындай муздак мээ менен, эмоциясы жок торговляга келип, өзүбүздүн стратегиябызды толугу менен аткарып анан чыгып кетишибиз керекпиз да рынокто. А если рынокто отура берсең, эртеден кечке чейин отура берсең, бул жакта сен акчаңды жоготуп ийесиң да, потому что рынок постоянно алмашып турат да. Короче, достор, сделкабызды плюска жаптык, отлично. И плюс уже балансыбызды 1300 долларга көбөйтүп койдук. Итак, кайрадан эле давайте 500 долларга ачайлы достор. 500 доллар менен ачайлычы, а то слишком эле көп сумма коюп койдум бул жакта. Так, давайте эми болсо кийинки котировкага өтөлү да. Мисалы 1 минутка коебуз и канадец, швейцарский франк ОТС экен да бул жакта бизде. И в целом бул жакта дагы бизде тренд восходящий эле болуп атат да. Көрүп аткандагыдай эле бизде бул жакта зона накопления болуп жатат да. Мынакей прямоугольникти коюп коебуз и ушул зонанын ичинде бизде азыр проторговка болуп атат. То есть коробка болуп атат да бул жакта. Сатуучулардын жана сатып алуучулардын, трейдерлердин бул жакта борьба болуп атат да, күрөш болуп атат. Ошондуктан биз азыр бул жакта в целом пробойго ача берсек болот да. Мисалы могул уровеньге пробой болот деп да, биз жогору ача беребиз, потому что негизинде бул жакта графигибиз бул жактан бери графигибиз үстүгө эле өсүп баратат да. Мынакей. Бул жактан бери бизде графигибиз жогору эле өсүп баратат да. Мынакей. Далее бизде үстүнкү уровень сопротивления бар, бирок бул уровень сопротивления менин оюмча бул жакта пробой болот, потому что мынакей проторговкалар болуп атат именно ушул зонада. Далее азыр мынакей кайрадан эле графигибиз үстүнкү уровень сопротивлениябызга келип атат да. Вообще негизинде тренд восходящий болуп атат да. Если мындай 5 мүнөттүк таймфреймди деле карап көрсөк, тренд бизде восходящий болуп атат да. И локально эң үстүнкү главный уровень сопротивления деле бул жакта бар экен да, мынакей. Ушул жака чейин дагы график өсүшү мүмкүн да. Мынакей бизде эң главный уровень сопротивления да. Ушул жака чейин биздин баабыз өсүшү мүмкүн достор да. И тоже мынакей 5 мүнөттүк таймфреймде деле биз моундай картинаны байкап турабыз да. Мынакей импульс, далее остановка, далее еще раз импульстар болуп атат да. То есть бул эмнени билдирет? Бул билдирип атканы себеби бул жакта азыр восходящий тренд болот экендигин да билдирип атат. Ошондуктан биз бул жакта туура эле направленияга ачтык деп ойлоймун да. Бирок сразу бул жакта 1500 доллар даярдап коёмун достор. 1500 доллар даярдап коём. И дагы жакшыраак точкадан, если что, азыр мен перезаход кыламын да. А так негизинде мен ойлойм анализибиз туура эле болот деп да. Если 2-3 жолу бизде ошибка болуп калса, анда биз бул валютный парадан кетебиз достор. Так, давайте дагы бир жолу 2 мүнөткө с запасом жогору ача беребиз да достор 1500 долларга. Өзүңүздөр байкап тургандагыдай эле бизде графигибиз туура эле направленияга кетти. Биздин анализибиз бул жакта толугу менен отрабатывать этип атат да достор. Мынакей акыркы 3 секунд и сделкабызды плюска жаап атабыз да. Итак, эми кайра эле 500 долларга түшүрөмүн. И дагы бир жолу достор 2 мүнөткө бул валютная парадан канадец, швейцарский франктан дагы бир жолу мен жогору ача беремин достор. Давайте бул котировканы избранныйга коелу и кийинки валютная паралардан деле анализ кылайлы да. Так, австралиец, канадец. Давайте мынакей австралиец, канадецтен ачайлы. Валютная пара. И бул жакта бизде кандай момент болуп атат? Бизде скальпинг болуп атат достор. Простейший анализ 2 мүнөткө бул жакта 2 мүнөткө сатууга ача беребиз достор.
Итак, эми болсо 30 секунддук таймфрейм көтөрүлдү дагы и мен өзүмдүн көз карашымды, анализимди силерге түшүндүрө кетейин да. Так, бул жакта бизде мынакей коридор болуп атат. Мынакей үстүңкү уровень да жана астыңкы уровень да. Бизде ушул коридор болуп атат. Мынакей даже могундай кылып койсок болот. И бизде графигибиз ушул коридордун ичинде азыр жылып жатат да, мынакей. Биз биринчи уровеньден баштап экинчи уровеньге койгондо эле бизге мынакей түзнөм-түз барып үчүнчү уровенибизге чейин мындай көрсөтүп берет да, ушул жактан ач деп. Так, биз как раз ушул уровеньден кайтып аткан моментинде сделкабызды ачтык сатууга да. Жана могул уровеньден дагы сатып алсак болот, мисалы, астыраак уровеньдерден да. То есть скальпировать этебиз. Биз сиздер менен бул жакта эң башкысы мурдакы расстоянияны карашыбыз керекпиз да. Если могул жактан 1 минутка ачсам, мен 1 минут жетишпей калышы мүмкүн экен деп, силер даже запасам плюс 1 минут, 2 минут кошуп ачсаңар болот да, мисалы. Так, избранныйга коелу. Так, канадец, швейцарский франкта бизде кандай болуп жабылып атат? Графигибиз бизде көтөрүлүп кетип атып эле, кайра түшүп кетиптир да. Так, 10 секунд. Сразу даярдап коеюн. 1,5 миң долларга. Так, бул сделкабыз бизде минуска жабылып калды. Ладно, давайте бул валютная парадан кетебиз. Башка эле валютная парадан анализ кылайлы да. Так, австралиец, канадец эмне болуп атат бизде? Австралиец, канадецте пока все отлично, достор. Акыркы секундтарда ушундай кайра уровенибизге келип, кайра түшүп атат. И бул сделкабызды плюска жаптык, достор да. Отлично. Так, кийинки котировкага өтөлү. Кийинки котировка бизде евро GBP OTS болот, достор. Евро GBP OTS'тен биз 1,5 миң долларга бул жактан сатууга ачабыз, достор, 2 минутка 1,5 миң долларга. Итак, эми болсо давайте анализ кылайлы. Кандай картина болуп атат бизде? Вообще бул жакта бизде картина мындай ярко көрүнүп эле турат да. Мынакей график көтөрүлүп келген бул жака чейин. Далее азыр мынакей кайра спуск болуп атат да. Мынакей тренд восходящий болгон, далее бизде бул жакта разлом болуп атат. Мынакей бул жактан бери бул жака койсок линияны, түп-түзүнөн могундай болуп бизде нисходящий клин болуп атат да. А вообще возможно и даже паттерн, бычий флаг да болуп калышы мүмкүн да, бирок мен пока что буга толугу менен ишенбейм. Биз пока что сделкабызды сатууга ача беришибиз керекпиз да бул жакта. Пока что сделкабызды астыга ача беребиз, потому что бизде мынакей уровень, могул уровень аябай күчтүү болуп саналып турат да. Мынакей бул жакта дагы мурда бул уровенибизди пробой кылыптыр эле. Да, давайте мынакей могул уровенибизди пробой кылыптыр. Пробой кылып кайра резко откат болуп кеткен да. Көрдүңүздөрбү? Даже могундай кылып көрсөк деле бизде бул жакта паттерн голова и плечи болуп атат да. Мынакей. Мына сол плечосу, мына башы, мына оң плечосу да. И бул паттерн өзү негизи моундай нисходящий разворотту билдирет да. То есть тренд алмашат экенин билдирип турат да. Так, 35 секунд калды. Давайте 15 секунддук таймфреймге которулойлу и байкайлы да кандай болуп жабылат экенин бул опционубуз. Кайра эле бизде азыр покупательдер, сатып алуучулар графикти кайра эле көтөрүп атат да. То есть азыр болсо бизде бул уровенибизде аябай мындай күчтүү күрөш болуп атат да. Ошондуктан бул жакта бизде азыр покупательдер резко көтөрүп ийип атат баасын, сатуучулар кайра резко түшүрүп ийип атат да. И бул жакта биз кичине болсо дагы мындай имбаланспы ошондойго түшүп калдык да. Так, 1,5 миң долларду дагы давайте 2,5 эсеге көбөйтөйүн. 3,750 доллар болот экен да. Дагы бир жолу 2 минутка бул жакта ылдыйга ача беребиз, достор. Так, эмне дейбиз, достор? Бизде аябай күчтүү проторговка болуп атат. Байкап турганда деле затяжной проторговка болуп атат именно ушул уровенибизде. Же пробой болбой атат, же кайра отскок болбой атат да. Бирок бизде бул жакта графигибиз уже үчүнчү, точнее экинчи сделкабыз, да. Да, экинчи сделкабыз бизде бул жакта неподтвержденный болуп калды, достор, да. Ладно, бизде бул жерде эми уже пробой болуп атканын биз байкап турабыз, да. Мынакей локальный уровень сопротивления бизде пробой болуп атат и бул жактан биз уже как бы жогору ачып көрсөк болот да. Давайте 2 минутка 5 миң долларга и 3,750-нү көбөйтөбүз 2,5 болгондо так, давайте мен мындай кылып санап көрөйүн. 3,750-нү көбөйтөбүз 2,5 равно 9,375 долларга ачат экенмин да. 4,375 долларга ачат экенмин. 4,375 долларга дагы бир жолу
2 мүнөткө бул жакта жогору ача берет экенмин достор да. Всё, бул менин акыркы сделкам болуп саналат достор. Если бул сделкам азыр минутка жабылып кала турган болсо, анда торговлябыз токтойт достор да. Вот последняя сделка менен болот. Получается бизде биринчи сделкабыз 500 болду, потом 1,5 миңге болду и потом 3,750 болуп атат да. Бул биздин үчүнчү перекрытиябыз болуп атат достор. Үчүнчү коленобузду применять этип атабыз и көрүп атканда деле достор, канчалык көп колено канчалык биринчи сделкаңа көп сумма ачсаң, экинчи, үчүнчү колено ушундай чоң суммага айланып кетиши мүмкүн да, чтобы перекрывать этиш үчүн. Ошондуктан всегда айтамын, биринчи сделкаңарды всегда 1% же болбосо хотя бы бир 3%ке чейин ачкыла деп да. Потому что если балансыңар вообще аз болсо, акчаңар жок болсо, анда даже вообще не стоит мартингейлди колдонуп да. Андан көрө лучше анти-мартингейл менен торговля алганыңар и ошол анти-мартингейл менен аз суммадан чоң суммага чейин жеткизип алсаңыздар болот да. Ашып кетсе бир 5-6 сделка в ряд плюска жабышыңар керек болот да. Жакшы анализ менен, жакшы настрой менен келип, ушундай плюстарды алып кетип калсаңыздар болот да. По поводу ушул анти-мартингейл кандай разгон кылыш керек, аз сумма менен да мен өзүмдүн YouTube каналымда айтып келгенмин да. Акыркы видеороликтер көрсөңөр болот достор. Прям превьюдан эле көрүнүп турат. Мынакей Нурсултан трейдер KG. И ассалому алейкум. Жакта видеолорго киребиз. И мынакей 100 сомдон 1 миллионго чейин жеткизген марафон болгон да. Акыркы видеороликтерде ушуларды көрсөңүздөр болот. Мынакей $1 менен разгон кылгандарым бар. Ушуларды көрсөңүздөр болот достор да. Бардык стратегияларды и ыкмаларды, эрежелерин мен ушул жакта көрсөткөнмүн да. Так, сделкалардын баардыгын плюска жаптым. Итог балансыбызды $20,436 жеткиздик достор да. Акыркы выводум жөнүндө айтканмын да достор силерге. Кечээ күнү $10,000 вывод кылганмын. Счётко уже түшкөн и как бы уже всё да. Мурдакы неделя ушундай кирешелүү болду достор. Ушун менен достор, биз видеороликтти аянат чыгарабыз. Эгерде сиздер обучение алып үйрөнгүңүздөр келсе, биздин телеграмыбызга жана биздин командабызга каттала кетиңиздер достор. Ссылкалардын баардыгы видеонун описаниясында болот же комментариянын башында болот. Сиздер менен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.